Бул үйдү шашылыш түрдө сатыш керек экен. Ээси 5 миллион деди, эми жакшы түшүп берем деп атат. Жакшы сурагыла, кимге керек болсо түшүп берет буюрса. Туугандар, ушул үй сатылат. Бул тарабы Жаманкулов көчөсү, бул тарабы Токтаралы Акиев көчөсү. Мунушунун кесилишинде. Үйдү көрдүңөр, атканасы бар, тетиги узун. Азыр ичин көрсөтөбүз. Азыр ээси шаарда. Бизди кирип тарта бергиле деп койду. Киреличи. Киргенде биринчи эле дандыр бар экен. Тетигинде чаканыраак банясы бар экен. Бул жагында атканасы. Бул жагында үйү. Ээсинин айтымында үй ошол 3 комната экен да. Астында бир аз коридор бар экен, эшиги жабык дейт. Астында бир аз коридор бар экен. Анан ар тарабында, ичкери тарабында 2 комнатасы. Ошондо 3 комнат болуп эсептелет экен да. Үй ушул туугандар. Тетик жерде азыраак очок кылып, кухня кылып алса боло турган жери бар экен. Огородунда азыраак багы бар. Могул атканасы боло турган болсо, ушул жээкте эле мынакей суу кенен агып атат. Азыр мына кышка маал өзүбүздө көп жерлерде суу болбойт кышка жакын. Бирок буякта суу бар, суу кенен. Атканасынын ишин көрө турган болсок, ушундай курган. Кой бакканга ылайыктап коюптур да. Бул жагы ошол бул жакты устакана кылып алса болот экен. Майда чүйдөн инструменттерди койгону, көмүркана кылганы, дагы бир нерселерге иштесеңер болот экен. Атканасы ошол аркы тарабы жолго каралганда, жолдон келип туруп эле чөптү жыйып коесуздар. Могул жерге бир 50дөй койду камап койсоңор, чөптөн салып, багып, семиртип сата бересиздер. Көрдүңүздөр, тетиги атканасынын эшиги бар. Бул көчө тарабында. Ушул жерден жанагы багып аткан 50 койду айдап чыгасыздар дагы. Могул жака буруп туруп, түп-түз айдап берсеңер, талаага кирип кетет. Биз айыл жеринде эң чоң проблема жайыт да. Кой берим болгон маалда талаага айдап бересиздер. Кышы менен талаадан оттоп, чөпкө, жемге эконом болот. Мал кой семире берет.